Саламатсыздар, урматтуу менин каналымды көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бетте 1-2-3 суроолор болду эле. Комментарийлерден ошого жооп бергим келип кетти. Ушундай бул жеке менин оюм. Ар бир мен айтылган маалымат тиешелүү уюмдардан текшерилиш керек дайыма. Бул деген жакшы нерсе болот. Маалыматты текшерүү биринчиден, экинчиден жеке оюм. Ошон үчүн эгерде кандайдыр бир мындай текшерип алайын, айткандарын мындай тастыктаганга аракет кылайын десеңер, видео астында булактар бар биринчиден, экинчиден албетте адис уюмдардан же адис адамдардан аны тастыктап алсаңар эч жаман болбойт да. Сүйлөй турган тема бул эми бир суроо келди. Ушул эмнеге Газа эли ушунча кыйналат деген суроо да. Эмнеге Газа эли эмне кылса болмок ушундай абалга түшпөш үчүн? Ошо газалыктар кандай өзү, ошо эмнеге ушундай кыйналып жатышат, эмнеге ушундай абалга туш болуп келип калды, кандай чечимдерди кылды өткөндө деген ушундай суроолор келди да. Айтканга ошо Газанын эң биринчиден айтарым, комментарийлерден окусам аябай эле көп начар сөз жазасыздар да кээ бирлерге. Өлүм тилейсиздер бирөөгө, тарыхты билбегендикинди көрсөтөсүздөр да. Кээ бир учурда мен ойлойм, силер ошо эгер ошо адамдар ким ушундай комментарий жазгандар 100% ишенет окшойсуңар кээ бир булактарга да. Ошон үчүн башка булактар менен маалымат алышып салыштырбайт окшойсуңар. Бирдемке десең эле, калыс бирдемке десең эле, ой сен батыштын адамы экенсиң, сен жөөттөрдү колдойт экенсиң деген нерселер башталат да. Бул да сиздердин баягы кичине ой жүгүртүүлөрүңөр өтө жөнөкөй экенин көрсөтүп атат да. Кичине катуу бир нерсеге ишенип атасыздар, сындабай атасыздар. Ошондуктан ушундай пикирлериңер болуп атат да. Тарых кичине татаал, турмуш деген бул татаал. Турмуштун ичинде көп аябай факторлор бар да, көп нерселер болуп кетет. Ошонун баарын эске алыш керек. Аны эске алыш үчүн бир аз жайыраак, мындай жазыраак ойлонуш керек да, көбүрөөк маалымат алыш керек. Газанын элине мисалы үчүн ошол биринчи Газанын эли деген түшүнүк жок болчу да. Биринчи ошо британиялык мандат берилгенде. Газанын эли эмес, ал Осман империянын жери болчу. Британияны алып алгандан кийин бул Британиянын жери болчу да. Британия баягы колонияларга акчасы жетпей, колониялардан качып атканда, ошол жерден мандатты берип, ошо Израиль мамлекетин уюштурган. Ал мамлекетти уюштурганга чоң кандайдыр бир жардамын берген Советтер Союзу болгон, Сталин болгон. Сталин негизи ошо мамлекетти долбоорун жазып туруп түзгөнгө толук эл аралык бүт иш аракеттерин киргизген. Бүгүнкү күндө айтсак, Израилдин атасы Сталин да. Израилдин экинчи атасы Британия. Ушинтип эки мамлекет ошо Израилди түзүшкөн. Ошо жердеги аймактар Палестина деп аталчу. Палестина дегендер бул римдердин сөзү да, Фаластин деп. Филистимляндар деп Библиясында жазылып турат. Христиандардын чиркөөлүн китептеринде. Куранда да көп жолу айтылат ушул нерсе. Ошол кезден бери мурун ошол филистимляндардын жерин ага чейин дагы ушундай баягы андан да мурун жашаган элдердин ошо еврей элинин баягы Таурат деген китебин боюнча ошо Кудай аларга белек кылган имиш, алар барып туруп ошол Ханаан деген элди кырат имиш. Ханаандарды кырып туруп алардын жерин ээлеп алат да. Геноцид кылышат да Ханаанды. Ошондон бери алардын жери ушул жер болуп калат. Андан мурунку жери айтылганда ушул Мисирдин ар жагы болуп калат да. Мисирден чыгышкан деп айтылат. Генетикалык изилдөөлөр болсо эмне көрсөтүп атканы, булар жөөттөр тапа-таза. Эми Европадан көчүп келгендер, албетте Европалардын гендери аралашма, бирок тапа-таза караса, бул деген ошол эле арабтардын, ошол эле күрттөрдүн, ошол эле баягы аймакта жашаган элдердин эле каны да, өзүнөн өзү эле. Алардын тууганы, жакын тууганы, мындай араб менен жөөт каны бир да. Дин эле бөлүштүрүп атат буларды. Каны тупа-туура бир, ушундай болуп чыгат генетикалык изилдөөлөр боюнча. Айырма бир гана дин, бир гана тил, бир гана маалымат да, бир гана тарых баягы жазылган китептери. Ошол эле айырмалайт буларды. Тупа тууган элдер бири-бирине карама-каршы тургандыгы бир эле ошондо да. Дин, эгерде дин менен тилди жалпы кылып салсаң, ичи бири-бирине жуурулуп кетип калат да. Бир казанда кайнайт. Бирдей эле болуп калат. Ошондой нерсе да. Бул жерден бир гана ушу
маалымат буларды бөлүп атат да. Туура эмес берилген маалымат кээ бир учурда чоң начар иштерди жасап салат. Булардын маданият эле, тил, маданият, тарых 3 эле нерсе ошо ал боюнча маалымат бөлүп жатат. Дин дагы. Ошо эгерде алсак, Британия ошо Израилди уюштурганда, Сталин бир малда баягы ошо Советтер Союзунан көп еврейлерди көчүрүп Израилге кээ бир учурда курал берип, ошо Чехословакиядан баягы Германияга чыгарган куралдарды саттырып алып Израилге, арабтарга каршы согуша баштаганда, ошентип Советтер Союзу жана Британия ушуну отурукташтырышкан да Израилди. Америка Штаттары бир кездерде да каршы чыккан ага. Анан кийин Сталин Израиль менен начар карын катнашта боло баштады. Кандайдыр бир мындай себептер менен кайра Израилге каршылаш болду да. Ошонун аркасы менен Израиль түзүлгөндөн кийин, Советтер Союзунан үзүлгөндөн кийин байланыштары алар тез Америка Штаттардын ошо өнөктөшү болуп калды. Андан кийин ошо Америка Штаттардын баягы жөөттөр лоббиси ошо Израилге анан мындай түзмө-түз аябай чоң таасир кыла баштады дагы. Бүгүнкү күнү ошо бүт батыш Европа жана Америка Штаттары жана көп дагы Европадан сырткары мамлекеттери ошо кай жерде болбосун жөөттөрдүн лоббиси алар ошо Израилди колдоп турат. Ал эми газалыктар болсо, арабтар деп ойлосоңор, арабтар алардын да каны араб болуп чыгып атат, ушул көбүнчө күрттөргө жакын болуп чыгып атат да. Ошо Перс булуңунан өйдө, ошо мурунку Парс империясынын ошо баягы азыркы Түркия, Сирия аймактарындагы гендер ошол газалыктарда да. Бирок эгерде Аравия аралында ар бир ушул эл, арабтар өзүнүн мамлекетин түзгөнгө жетишсе, баягы жаңы заман келгенде, жаңы тарых келгенде конституцияларын жазып, ошо мындай чек араларын тактап, бууга кагаз берип, бул биздин жер, бул жерде биз алып барабыз деп, буудан добушка салып ушинтишсе, Израиль дагы ошондой добушка салып атып, буудан ошондой жерин, чек араларын бекитип алган болчу. Ошол газалык деп аталган элдер, интифаданын элдери, ошол жерде жергиликтүү жашагандар, алар деген ошо кандайдыр бир иш аракети менен ошо ордунда калышкан дагы. Бир нече согуш болгондо баары баягы жергиликтүү араб катары ордунда калышкан. Анан бир маалда эле мурун эгерде эч кандай маселесиз Британиянын букаралагында болсо, Осман империясынын букаралагында болсо, бул жолу болсо интифадаларды баштайбыз деп аябай террористтик чоң атайын кызматтардын согушу башталат. Израилдин жакынкы чыгыштын жергесинде ошол жерде Советтер Союзунун КГБсы да катышат, Британиянын Ми-6сы да катышат, баягы ошол Америка Штаттарынын ЦРУсу да катышат. Баары катышып, бири-бирине ичинде баягы террорчулукту пайда кылып, бири-бирине карама-каршы көрсөтүп, акча төлөп, бири-бирине мындай заказ ыргытып, ушундай ичин ыдыратып ийет да. Ыдыратып ийгенде, анан ошо Советтер Союзу таркаганда, ураганда, ушул жерден кайра ушундай Газа эли калып калат дагы. Ошол жерден бир нече группировка болот да. ООП, Палестинаны бошотуу уюму. Андан ичинен өсүп чыккандар баягы мусулман агайынелери Фатх, анан ошол Хамас пайда болот да. Дагы ушул процесстер болуп жүргөндө, ошол Израиль өзү баягы Фатх менен Хамасты кырдырыш үчүн Хамаска акча, курал бере баштайт. Хамас акырында ошол Фатх деген кыймылды толук кырат. Кыргандан кийин ушул израилдиктер ойлойт да, эми Хамаска биз жардам бердик, эми биздики болсо керек экен деп. Бирок Хамас кайра ошо өзүнүн мындай жөн жашоодо жашап атып, алар бир маалда спонсорлорду мындай табышат. Бул көбүнчө Иран болот. Иран Израилди жок кылам деп ошо исламий революциясы болуп кеткенде биз деген ошол крест жорутулуучуларга каршы чыктык деп биринчи ошо Ирандан бүт америкалык инвесторлорду качырат, нефть баягы иштетүүчү компанияларды улутташтырып. Андан кийин алар ошо баягы Гимдагы батыштын өкүлчүлүгү, Францияны кетиребиз, Британияны кетиребиз, Shell, Enron'дорду кетиребиз жана ушул азыр баягы Ирак достошуп атат. Ирак менен согушабыз. Ирак менен согушкандан кийин ошо Иракты буунун чечими менен Америка Штаттары жок кылып салышты. Ливия аяктан да ушундай тагдыр болду да. Дал ушул нерсе келатканда, анан дагы ким калды өкүлчүлүктөн? Израиль калды да. Ошо Израилди жоготобуз деп стратегиялык документтерге киргизгенден кийин ошо Иран негизи бийликте сакталышынын шарты Ирандыкы бул деген согушту улантуу да. Ошо бүт баягы өзүнүн миссиясын, өзүнүн жарыялаган баягы маанисин аткаруу да. Аны токтотсо эле ичинде баягы ыдыроолор башталат, бийликтен ажырайт.
демократиялық процесстер болот, бири менен ар кандай фракцияларга урап кетет Иран. Азербайжан жагы өзүнчө иш алып барат, баягы Парс жагы өзүнчө иш алып барат да, бири менен согушат, согуш тынбайт. Анан ушул бийликти аябай мындай баягы назик турган бийликти сактап алыш үчүн алар ошо Израиль менен кресттик жортуулдарга каршы ушундай кандайдыр бир газават же жихад жасап жатышат да. Анан ошол жихадтын аркасында бийликтин да сакталып атышат. Так ушундай эле Хамас келип алып, ошо ким оппозициячыл сөз айтса ошолордун баарын тыйып, анын ичинде жалаң ошо согушка даярдануу передачаларды 30 жыл тынбай, 20 жыл, 15 жылды тынбай көрсөтүп жатышты. Бир кезден бир кезге согуш ачып келип жатты. Ошо Хизбалла уюшулганы баягы Ирандын атайын стратегиясы болчу да. Израиль курчады ушундай күч менен. Анан Газа эли толугу менен аспап болуп калды да ушул иште. Газа атайын идеологиялык аякта Советтер Союзундай «Спокойной ночи, малыши» деген передача эсиңерде барбы? Советтер Союзунда ким болсо, анан кийин Орусиянын телеканалдарын ким караса. Так ошондой эле алардын өзүнүн версиясы бар болчу, бирок аякта хрущка, степашкалары, баягы биринчиден хрущка жок болчу, анткени мусулманчылык, экинчиден баягы степашкалары, филиялары баягы ошо Израилдикти өлтүр деген ушундай передачалар көрсөтүштү. Анан баягы жөөттөрдү мунутуп, ар кандай нерсе жасап, ушундай кичинекей балдардан бери пропаганда өзүнүн каналдарын уюштурушту. Эң кызыктуусу буга күлүмсүрөп ошол Израиль өзү акчаны берип атты да, мегиле акча, бул акча берип атты. Өзүнө өзү ушундай каршы иштеткенде болду. Биринчи алар биз согуштардан жеңдик деп керсейип кеткен израилдиктер. Анан бир малда өзүлөрү эле акчаны берип атып, ошол Газанын элин идеологиялык обработкасын контролдобой, эркиндик берип, кичине толугу менен Хамастын колуна салып берди да Газа эли. Газа эли өзү аябай пропаганданын астында болуп, анан ошо тынчтыкка эмес, согушка ушундай мындай кандайдыр даяр болуп калды да. Азыркы заман башкача да. Мурунку заманда эгерде сен согушчан, согушчул адам болсоң, сен жеңмексиң да баарын. Кыйратмаксың, башкалар тынчтык деңсесе, сен согуш деңсеп, сенин элиң күчтүү болмок, анан баарын коркутмак. Азыркы заманда башкача да. Мисалы үчүн азыркы заманда ким билимдүү болсо, ал деген жыргап тынч жашоосун жашай берет. Эгерде бирөө ага мындай согушчандар согуш кылам десе, бир кнопканы басып ошолор жок кылат. Ушундай заман келди. Ботаниктердин заманы. Очки көтөргөн баягы ошол патриктердин заманы келип калды. Эми бүгүн технологиясыз эчтеке кыла албайсың, күчүң эчтеке алга келбейт. Так ошондой эле эгерде кыргыз элибизди биз жүгүндүү айта берсек, ой жөөттөрдү жоготобуз, биз согушабыз, тигитебиз, мынтебиз деп коюп өзү миграцияда жүрсөк, мындай кара жумуш жасап да, мындай бизнес жасабай, жогорку технологиялар жасабай, биз деле жем болуп кетебиз эртең, чоң державаларга жем болобуз таза бойдон да. Бул жерден бир гана ошо билим эмес, бул деген адам капиталын көтөрүү керек да, мындай илим окуш керек. Жаңы илимдерди, жаңы билимдерди, технологияларды кабыл алыш керек. Каерде берип атат? Батыш берип атабы? Бүгүн Батыш жаратып атабы? Ошонун ыкмасын алып туруп, бияктан Кыргызстандан уюштуруш керек да, ошол эле инновацияларды, билимдерди жаратууну. Бизди коргош үчүн. Жок, биз андай эмоцияга берилебиз, биз азыр баягы жок, газават кылабыз, жихад кылабыз, баары менен согушабыз десек, жок болуп кетет биздин өлкө. Же болсо Газаныкындай болот да. Силер деген мисалы үчүн өз ыктыярыңар менен күндө согуштун ичинде жашагыңар келеби? Согуштун ичиндеги жашоо кыска жашоо да, анан аябай начар жашоо. Эгерде силер согушпай туруп жеңгиңер келсе, астында болсуңар келсе, анда ошо мусулманчылыкты, исламды билим менен айкалыштырып, билимди өрчүтүп, каршылатпай, согуш эңсебей, согушту каалабай, акыл менен утасыңар да, акыл менен иштеш керек. Ал үчүн инновация керек, ал үчүн жумушталык бас эмгек керек, билим алуу керек. Ал деген оңой эмес иш. Ошон үчүн газалыктар эгерде ушундай баягы газалыктар державалардын атайын кызматкерлеринин жеми болуп калды. Аларды ошо ага ушундай ролду, ошо бүт баягы бири менен согушкан чоң державалардын атайын кызматтары ошол ролду аларга ыйгарып койду. Хамаска бийлик бергенде, шайлоодон Хамас утканда, булар ойлошкондо Хамас азыр өкмөт түзөт, сотторду түзөт, казыяттарды түзөт, анан ошо казыяттардын аркасынан цивилизация келет, анан биз буларга буу аркылуу анан толук конституция беребиз, толук автономия беребиз, автономия үстүнөн дагы эгемендүүлүк беребиз.
көз карансыздык беребиз, мамлекет болот, анан Израиль эки мамлекет менен жашабайт деген ушундай ойдо болгон. Бүгүнкү күнү Кытайда айтып атат, биз дал ошол планды аткарганга эңсейбиз, ошол планды карманабыз дейт да. Кытайдын позициясы ушундай: Газада экинчи мамлекет болуш керек, көз карансыз мамлекет болуш керек да, эркин өзүнүн баягы өкмөтү менен. Бирок Хамас негедир ушу өткөн жылдары ошо 7-ноябрдык атакада ошо мамлекеттик түзүмдөрдү түзбөй, тынбай согуш кылабыз деп ушундай коюп салды да иш аракетти. Ким аларды башкарып атат? Иран башкарып атабы, башка державалар башкарып атабы? Газа эли ушул жерде курал да. Газа элин өзү эчтеке чечпейт. Демократия аякта жок. Аякта Хамас баарын чечет да. Хамастын чечими кандай болсо, ошондой кетет да. Бул деген цивилизация жок болсо, өкмөт жок болсо, улут жок болсо, ынтымак жок болсо, эгерде улут согушка умтулса, мындай эл эч качан жакшы күндөрдү көрбөйт да. Дал ошондой нерсе болуп жатат. Эгерде бүгүнкү күнү ошо Хамастын, Газанын элин мындай жакшы жакка багыттайын десең, анда ошол жерден университеттерди ачыш керек, окутуш керек да. Окутсаң дагы жакшы окубайт булар. Булар билимге мындай ниети аз да, бирок ошо анткени психологиясы бурулуп кеткен такыр. Алар баягы согушчан эл катары тарбияланган Хамас тарабынан. Эгерде билимге умтултпаса, анда акыры жаман болот да. Мисалы үчүн, эгерде карышкырды коом, цивилизация ит кылат. Эгерде карышкыр ит болбой, карышкыр бойдон калса, атып салат. Ушундай коом. Эгерде сен согушчан болсоң, жана ошо тынбай эле согушкуң келе берсе, бир күнү сени жок кылышат да. Эгерде сен акылдуу адам болсоң да, ит болбой, карышкыр болбой, адам болсоң, үйрөнсөң, билим алсаң, жаңы товарларды чыгарганга аттансаң, жаныңы ошо дүйнөнүн маселелерин чечүүгө, климат менен өзгөрүшү менен ошо күрөшүүгө, байыганга, балдарды өстүргөнгө, космоску багындырганга, ошондой кандайдыр бир иш аракеттерди алып барсаң, анда сен жеңесиң, сен алдыда болосуң да. Алдыда болгондон кийин сенин күнүң ачык болот, жакшы болот, ишиң жакшы болот. Ошону түшүнүш керек да, ушуга келиш керек. Бирок ошо түшүнгүлө туугандар, Газанын жолу ошол эле. Азыр ошо согуш атуулар токтотуш керек биринчиден, экинчиден ошол жерге дүйнөлүк коомчулук эң биринчи толугу менен баягы адамдык муктаждыктарын жабыш керек. Экинчиден өзүлөрүн эчтеке кыла албайт балдарын тарбиялаш керек да. Университеттерди куруш керек, университеттердин балдарын окутуш керек. Жакшы жашоо көргөзүш керек. Окуткандан кийин аларды жумуш менен камсыз кылыш керек. Жумуш бир аз иштеп, мындай цивилизациялык нукка түшкөндөн кийин алар өзүнүн мамлекетин түзүп, андан ары алып кетет да. Билими менен жеңет. Израилди жок кылсаңар эмне болуптур да? Жок кылса, бир эле атомный бомбаны ыргытса, азыр Иран Израилге жок болуп кетет. Калган цивилизация деп эсептенген батыш өлкөлөр калат да. Мисалы үчүн Америка Штаттарында 500 миллионго чейин барат жакынкы 100 жылдын ичинде элдин, калктын саны. Жалпы Европаны алсак, азыр Европада батыш мамлекеттердин саны 500 миллион. Эң бай, эң күчтүү курал менен коштолгон да. Кытай 2040-2053 жылга чейин алардын саны 600 миллионго түшүп кетиши ыктымал. Индиянын саны көбөйөт да, индиялыктар көбөйөт, пакистандыктар көбөйөт, арабтар, өнүккөн араб өлкөлөрдө азайып атат саны. Ошондой Газа сыяктуу өнүгө элек, Мисир сыяктуу өлкөлөрдө саны көбөйүп атат да. Ошон үчүн бул эмнеге алып келет? Мындай алыс карайсы да. Бул деген, мисалы үчүн, согуштан эч кандай жакшы нерсе, жыйынтык чыкпайт. Согушчандыктан жер жүзү ынтымакка келиш керек да. Ошо диндерде, идеологияларда кандайдыр бир карама каршылык ой пикирлер болсо, аларды коюш керек. Азыр бирикиш керек да, биригиш керек жана түшүнүш керек. Жер жүзү бул түбөлүк эмес, жер жүзүнүн өзүнүн дагы мөөнөтү бар. Эгерде адамзат өзүн сактап калайын десең, небере чөйрөлөрдү сактап калайын десең, жердин сырткары жерлерди камтыш керек, аларда барып, аларга жашоону таратыш керек. Жашоону таратуу бул деген космостук технологияларды издеп чыгып, башка планеталарды жерге айлантыш керек. Терраформинг деген түшүнүк бар да.
аларга элдерди көчүрүш керек да, элдерди көчүрүп бүт ушу күн системасы, галактика ичине тараш керек адамзат. Тарап туруп бүт ушу космосту басып алыш керек да. Басып алып туруп анан ошол жерден жаңы жерлер, жаңы ушундай адамзат, жаңы космосто калкып учкан шарлар, ошондой нерсе пайда болот да. Адамзат миллиарддаган санга көбөйө берет. Аллах жараткан бир нече ушундай сансыз ошо ааламга тарайт да. Мен ушундай түшүнөм, мисалы үчүн ыйык жазууларды да, мусулманчылыктын. Бир нече сансыз ааламды түзгөн Аллах, ар бирин изилдеш керек, ар бирине көчүш керек да. Согуш бул жердеги, мисалы үчүн көп учурунда кээ бир диний китептерде түзмө түз өлтүр, ат, баарын баягы өрттөө деген сөздөр бул эч кандай жакшылыкка алып келбейт. Жана эгерде жалаң эле ошону кааласаңар, атайын жер жүзүндө бир жерде мындай узун забор менен кантып коюш керек. Анан ошол жерде согушту каалагандар согуша берсин да, өлүп күндө. Цивилизациянын өсүшүн каалагандар дүйнө жүзүнө, ааламдарга тарасын дагы, ошо Аллахтын миңдеген сансыз ааламдарды изилдесин да. Менин оюм ушундай, пикирим ушундай. Ошол да эң негизги мамлекеттин, ошо элдин максаты болуш керек. Илимди өнүктүрүү жана ааламга тарап кетүү да, ааламды багындыруу, учуу, билүү да ошол дүйнөнү. Ансыз башка жакшы мындай жашоого мындай умтулткан, кандайдыр бир жакшы мотивация, дух берген башка мындай максат таба элекмин да, ушул жашоодо көрө элекмин. Пикириңерди видео астында жазып көргүлө. Эмне дээр экенсиздер, кандай ой пикирге келдиңиздер, бул QR код аркылуу бизнес пландоого катталса болот. Бул QR код менен колдоп койсок болот каналды. Эмки видеону көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот да.